Салам коргоочу досум. Кирпи аркасына алма салып жүргөн сүрөттү көрдүң белең? Бул абдан сонун көрүнөт, бирок чындыкка дал келбейт. Кирпилер ийнелери менен тамак көтөрүшпөйт. Чындыгында анын ийнелери бул калкан. Бирөө кол салса, ал дароо өзүн топ кылып тийет. Анан андай тоболокту ким тиштегиси келсин? Кирпи түнкү казына издеген тыңчы. Ал түнкүсүн акырын басып жүрөт. Анын жыт билүү мүмкүнчүлүгү өтө мыкты. Угуу жөндөмү күчтүү. Ал жалбырактардын арасындагы куртту дагы таап алат. Анын тамагы жалгыз эле алма эмес. Кирпилер чымын-чиркей, үлү, бака, атүгүл жыланды да жей алышат. Алар тайманбас, алдын ойлогон жандыктар. Күзүндө кирпилер денесине май топтойт. Бул анын өзүн запаска дейли алуу ыкмасы. Анткени ал кышында уктап, сууктан коргонуп жашайт. Ал билет, күзүндө чогулсаң, кышында тыйынча саласың. Бүгүнкү сабак. Эгер бир нерсе сен үчүн маанилүү болсо, аны сактаа. Сен эмнени өзүңдүн кирпиче катылган жайыңа сактап коет элең? Өзүңдүн оюңду комментарийге жаза кет. Ал эми бизди жоготуп албаш үчүн катталууну унутпа. Лайк үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.